Урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр, сиз өзүңүздүн баяндамаңызда цифраларга токтолуп отуруп, баягы жалаң өсүш темптерди айттыңар да. 4 жыл мурун ушул жерде премьер-министр отчет берип атып, ушу сиз айткан сөздөрдү түм эле жаттап алгандай ошол сөздөр айтылып атат да. Туберкулез азайды, кан оорулар азайды, жүрөк оорулар азайды, балдардын смертности азайды деп. 4 жыл мурун ушул жерден ушуну айтканда депутаттар талап кылып баштаган. Каяктан азайып атат деп. Анан эгерде ошо 4 жыл боюнча азайып отурса азыр жокко керек эле да. Азыр дагы ошо азайды деп жана докладты жазып берген кеңешчилериңерди акырын колго чапсаңар. Мурунку эле отчетту алып келип туруп, в один копировать этип сизди окутуп бу жерде уят кылып атат. Анан эми мындай. Өкмөт ушул өсүш. Эл жоон тери менен сезиш керек. Цифралардагы баланча индикатор 1%, баланча жашоо 10%, баланча 6% дегенде эл жоон тери менен сезмейинче эч качан бул популисттинден биз чыкпайбыз. Сер өкмөт бир реалдуулук эмес, башка пространство, башка мирде жүргөндөй ис калтырат да. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз азыр. Мыйзам баарына бирдей деп. Мыйзам баарына бирдей болсо, шаардын мэриясы мына Жаманкулов айтып кетти. Жана Южный магистральда 5 жылдык аренда менен миллиондогон доллар чыгым келтирген, мамлекетке келтирген жерлерди мына сатып талкалашты. Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер Белистен жасалма документ алып келбедиңер беле? Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор, мэрияда иштеген патриоттор тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер, Бишкек кичинекей. Карагылачы азыр 500 000 доллар, миллион долларда уже сатып куйруктарын түйүп атышат. Анткени кийинки сатып алган киши добросовестный покупатель болуп сотко берип чырылдашып жатат мамлекет менен. Мен сатып алам, кайдан билем, мэриядан сурагыла деп. Ошолорго мындай чара көрүп пересекать этпейсиңерби? Кыргызстандын эң кымбат жери бул мэрия, Бишкек. Ошо Бишкектеги жерди мына мен силерге таблицаларды берейин. Кайсы компания, кимге таандык, кимдер учредитель, бүт баары 17-18 жылдары 5 жылдык мөөнөт менен кап строительство алыптыр. Алар кандай кылат? Жерди салат, үйлөрдү салат, сатып ийет. Жылына 300 000ден аренда жазып коюптур. 300 000 сом аренда. Сатып ийет, басып кетет. Же бул схеманы эч ким билбейби? Билет да. Ана мыйзам баарына бирдей болсо, ушундан баштабайлыбы?